Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, кыргыз жыттанган сүрөттөрүмдү чет элдиктерге тартуулаганга жетиштим. Бул ирет кайрымдуулук сүрөт көргөзмөмдү Кыргызстандагы кайдыгер каралып калган балдарга арнадым. Өлкөбүздөгү кароосуз калган балдардын саны 80 миңден ашуун. Ар бир баланын тагдыры ар башка, бирок бардыгы бирдей мээримге муктаж. 80 миң өспүрүмдүн 15 миңи балдар үйүндө тарбияланат. Алардын ичинен болгону 800-ү окууну бүтүрүп, 18 жашынан баштап эле турмуштун оор жүгүн аркалап башташат. 80% выпускников ведут неправильный образ жизни. И мы можем это изменить. Ардактуу мекендештер, келечегибиз болгон балдарыбызга кайдыгер карабайлы. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду жана сүрөтчү Аваз Апиев менен биргеликте дүйнө балдардын көзү менен аттуу сүрөт көргөзмөсүнө чакырат. Маданиятка жана балдардын келечегине келип салым кошуп кетиңиздер. Биз сиздерди жакшы көрөбүз жана күтөбүз. Дүйнө балдардын көзү менен сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышы 6 майда саат 16:00 Бишкек Парк Соода борборунда.